Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеороликте мен силерге разгон депозита кылганды көрсөткүм келип жатат. Балансыбыз азыр $10 и $10 биздин видеоролигибизде торговля кылып, индикатор менен, также стратегия менен балансыбызды 10 эсеге көбөйтөбүз. Торговлябызды баштайлы. Валютная пара австралиец доллар OTC. Бизде бул жерде көрүп тургандай эле восходящий тренд. Также биз силер менен азыр көрүп аткандай моментинде бизде графигибиз азыр астыңкы уровеньден кайра көтөрүлө баштады. Также биз силер менен бул жакта линияга киребиз и линия трендин коебуз. Бизде мынакей восходящий тренд и бизде восходящий трендтен линиябыздан көрүп тургандай эле четко восходящий тренд болуп үстүгө өсүп баратат. И биринчи сделкабызга биз $5 ачабыз. $5 1 мүнөткө повышенияга. Биринчи сумма сделкабызга биз 5 эле процент алдык, анткени бизде балансыбыз болгон 10 эле доллар да. Вот. И канча доллар болбосун, силер биринчи сумма сделкаңарга хотя бы 5-3% ачышыңар керек да. Вот. А негизи вообще 1% ачсаңар жакшыраак болот. Баланс өзү негизи трейдингде канча сумма менен, канча депозит менен баштаган туура болот. Бул наоборот рискованныйраак да. Ошондуктан мен всегда айтамын, трейдингде негизи $100 менен баштагаңар туура болот деп. Мисалы $10 менен силер $100 көтөрүш кыйыныраак болот да. А $100 10, 20, $30 зарабатывать этиш кичине легкийраак болот да. Ошондуктан лучше балансты чогултуп и торговляны баштаган негизи туурараак болот да. Валютная пара GBP доллар OTC. Бул жерде бизде көрүп тургандай эле уровень поддержка. Так, и графигибиз кайра уровень поддержкабызга келди. 30 секундка ачамын. 30 секундка повышенияга, достор. Повышенияга. Анткени бизде мурунку ситуацияларды байкап көрсөк, бизде көрүп тургандай эле уровеньге келген. Бир касание разворот, экинчи касание разворот и үчүнчү касание тоже разворот болуп атат да. Вот. И ошондуктан үчүнчү жолу дагы биз кайталанып аткан ситуациядан дагы бир жолу сделкабызды $5 ачып, сделкабызды плюска жаптык. Так, кийинки валютная пара CAS доллар OTC. Так, бул жакта 30 секундка $5 сниженияга ачамын. Бул жакта бизде азыр как бы паттерн, бул жерде бизде паттерн голова и плечи да. Голова и плечи 5 секундняга карап көрсөк, да, бизде паттерн плечо, голова и правое плечо азыр тартылып атат да. Так, 7 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Блин, акыркы секундда 1 пунктка минуска жабылып калды. Ладно, давайте бул жакта 2 сделка ачабыз. 2 сделка сниженияга. Бизде бул жерде мынакей паттерн, мынакей левое плечо, голова и правое плечо. Дальше сниженияга кетиш керек. Ушундай болуш керек по паттерну да. Трейдингде бул паттерндар иштейт и көбүнчө отрабатывать этет да. 5 секунд. 3, 2, 1, 0. Есть плюс. Так, дальше. Дагы бир жолу сделкамды сниженияга ачамын. Ушул эле валютная пара CAS доллар OTCден дагы бир жолу сниженияга ачамын. Анткени паттерн азыр бизде продолжение болуш керек. Айткандагыдай эле график астыга кетиш керек бул жакта. Мынакей уровень бар. Уровень поддержкадан бизде ушундай болуп паденияга айланышы керек да. Так. 5 секунд. 3, 2, 1. Тоже, в принципе, дагы 6 пунктка жетишпей калды. Ладно, дагы 3 сделка ачайын эми. 3 сделка 30 секундка дагы бир жолу паденияга да. Негизи 30 секундтан эмес, 1 мүнөттөн ачсам жакшы болот эле. Сделкалар плюска жабылмак да. Ну ладно. Азыр байкап көрөбүз. И кийинки сделкаларыбызды тоже 1 мүнөт, 2 мүнөттөн ачабыз. Так, 7 секунд. 5, 3, 2, 1, 0. Есть. Бул сделкабызды плюска жаптык. Балансыбыз уже $32. Валютная пара новозеландец доллар OTC. Давайте 1 мүнөткө өтөлү дагы. И бул жакта байкайлы да, бизде бул жерде көрүп тургандай эле нисходящий тренд болуп атат. Мынакей нисходящий тренд. Мынакей тренд нисходящий болуп келатат. Дальше бул жакта бизде мынакей остановка болуп атат. И бул жерде дальше продолжение болушу керек. Ошондуктан биз азыр 30 секундка бул жакта тоже сниженияга ачабыз. Тоже продать кылабыз дагы. И бул жерде бизде продолжение. Ушул астыңкы уровень бизде пробитие болуп кетиш керек да. Мынакей астыңкы уровень поддержкабыз пробитие болуп, дальше сниженияга түшүш керек. Ошондуктан давайте азыр биз силер менен байкайлы. Если болбосо, анда үстүнкү уровеньден сниженияга ачабыз. Так, сделка минус. Дагы күтөйлү. Күтөбүз.
Все, ушул жерден ача берели. Так, 3 сделка ачышым керек эле. Ладно, 4 сделка ачып койдум. Анткени бизде бул жерде слишком уверенный ситуация деп ишенип алдым бул жакта. Уверенный ситуация. Бул жерде дальше снижениеге кетиш керек деп. И негизи стратегияңа, сделкаңа уверен болсо, моменттерде ушундай 3-4 сделка ачып кое берсең болот да. Так, 2 секунд, 1-0 есть. Плюс баланс уже $45. Дальше азыр небольшой отскоктон график көтөрүлгөндөн кийин дагы бир жолу снижениеге ачабыз. Байкайбыз и даярданабыз да. Так, все, ушул жерден ача берели. Бир сделка снижениега. Башында айткандагыдай эле бул жерде бизде нисходящий тренд, и бул паттерн, скорее всего, менин опытым боюнча бул жерде график дальше снижениеге түшүп кетет да. Астыңкы линиябызды пробитие кылып график астыга кетет. Ошондуктан бул жакта мен сделкаларымды только снижениеге эле ачып атамын да. Вот, бул жакта бизде азыр небольшой подъем болду. Так, 2 секунд, 1-0 есть. Плюс бул жерде небольшой подъем болду го линиябыздан. Бул как бы обманный маневр да. И кайрадан график азыр продолжение болуп график астыга кетиш керек да. Так, 30 секундка дагы бир жолу сделкабызды снижениеге ачамын. По поводу сигналдарды и обученияларды биздин телеграмыбызды алсаңыздар болот. Телеграмыбыз ссылка видеонун астында болот, же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот достор. Бул жакта торговый сигналдарды, обученияларымды, выводтарымды и так далее бардык башталган сессияларымды ушул жака жөнөтүп турам достор. Ссылка видеонун астында катталабыз. Также биздин торговлябыз 2 маал болуп турат. Күндүзү саат 3-тө и кечинде саат 9-да да. Вот, каждый день биз подписчиктер менен, трейдерлер менен күндө торговля кылып зарабатывать этебиз достор. Вот, ушундай сигналдарды алсаңыздар болот. Ссылка видеонун астында же болбосо комментариянын башында болот достор. Так, сделкабызга эмне болду? Сделкабызга 14 пункт бериптир. 14 пункт сделкабыз плюска жабылды достор. Так, дальше. Давайте башка валютный парага өтөбүз. Кийинки валютная пара BND Чина. Бул жерде бизде көрүп тургандай эле ступенькалар бар, уровеньдер бар. Мынакей биринчи уровень, экинчи уровень. И азыр бизде графигибиз бул уровеньди пробитие кылыптыр. Также бизде графигибиз азыр ретестке подтягивается жатат. 30 секундка $5 продайтка ачамын. 30 секундта бизде бул уровеньде азыр ретест болуп график дагы ылдыйраак түшүш керек да. Көрүп тургандай эле бизде мынакей бул жакта акырындык менен графигибиз снижениега түшүп баратат да мынакей. Вот, и бул жакта бир небольшой отскок болуш керек, и дальше график повышениега кетиши керек да. Вот. Так, 5 секунд, 3, 2, 1, 0. Жок, бул сделкабыз кичине жетишпей калды. Ошондуктан дагы бир жолу ачамын. Дагы 3 сделка ачамын $5. 30 секундка дагы бир жолу снижениега. Айткандагыдай эле биздин мынакей ушул уровенибизге чейин азыр график түшүшү керек да. Ошондуктан дагы бир жолу шанс беребиз. И байкайбыз да. Так. 5 секунд. 3. Опасный момент. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, блин, акыркы секундта көрүп тургандай эле секирип салды. Так, в общем, ушул эле валютный парадан бул уровеньди башында айткандай эле пробитие кылышы керек. 30 секундка дагы $30 снижениега ачамын достор. Негизи башында айткандай эле бул уровенибизди пробитие кылып ретест кылыш керек, а возможно даже и ложное пробитие кылып график астыраак түшүш керек да. Вот, ошондуктан 30 секунд азыраак болуп калдыбы? Ладно, дагы бир жолу шанс беребиз. График астыга кетиш керек да негизи. Ошондуктан байкайбыз. Так, мынакей 1-0 есть. Плюс. Все же плюс, и сделкабызды кайра кайтарып кетти. А вот доллар OTC'ден 30 секундка бул жерде продолжение восходящего трендага повыше. Валютная пара австралиец доллар OTC повышениега ачабыз. $10 бизде бул жерде тренд восходящий болуп атат. Мынакей тренд восходящий, и бизде графигибиз четко бычий тренд менен график бир направлениеда өсүп жатат да. Вот, 10 секунд. 7 секунд. Так, ладно, 1 минутка ачайлычы, 1 эле минутка. 30 секундубуз аз болуп калып атат. Кайрадан эле ушу валютная пара австралиец доллар OTC'ден мынакей кичине күттүм. Поддержкабызга чейин келди. И 1 эле минутка ачайлычы. 1 эле минутка $5 5 сделка. 1 минуттукта 30 секунддук таймфреймде байкасак, бизде көрүп тургандай эле тренд восходящий, и бул жерде просадкалар болгон да. Просадкалардан эле биз
аябай көп плюстарды кармасак болот экен эле да. Мынакей бул жакта просадкадан биринчи плюс, экинчи плюс, мынакей үчүнчү плюс, бул жактан ачсак төртүнчү плюс, бешинчи плюс, алтынчы плюс. Азыр мынакей бул жакта тоже снижение болду и бул жакта как раз ушул линиябыздан повышенияга чыгып атабыз да. 1 мүнөткө 30 секундубуз слишком эле аз болуп калып атат. Ошондуктан 1 мүнөткө эле ачайын деп чечтим да. Вот так 19 секунд давайте күтөлү. Бул сделкабыз плюска жабылса балансыбызды канчага көтөрөт экенбиз да. Приблизительно бир 60-70 долларга чейин көтөрөт окшойбуз да. Так, биринчи сделка возврат, калгандары плюс болду. Так, дагы бир жолу 1 мүнөткө повышенияга кеттик достор. Балансыбызды уже 65 долларга, 66 долларга чейин көтөрүп коюпбуз да. Видеоролик приблизительно бир 20 мүнөттөй болуп атат. И 20 мүнөттөн бери уже как бы бул отрывка менен да. Көрүп тургандай эле мен валютный параларды тандаймын и жакшы ситуацияларды издеп таап, анан сделка ачкандарымды көрсөтүп атамын да. Вот. А если мен башка валютный параларды карап, изилдеп турсам, кишилерге дагы көрсөтсөм, анда уже видеоролик 30 мүнөт болуп калмак да. Ошондуктан ненужный жерлерди обрезка кылып коём. Так, 15 секунд, 12 секунд и опасно. График түшүп кетчүдөй болуп атат. 5, 4, 3, 2 есть. Бул сделкабызда плюска жаптык. Так, баланс уже 75 доллар. Так, давайте 1 мүнөткө дагы которойлу дагы. Көрүп тургандай эле тренд восходящий болуп атат. И 1 мүнөткө бул жакта дагы бир жолу повышенияга чыгат. Достор, каналга катталабыз, лайктан басабыз. Жана бизде торговля и обучениялар ушул каналда болот. И трансляция достор. Прямой эфирде дагы торговля кылабыз. Күндө кошулуп алсаңыздар болот. Также телеграмга катталабыз достор. Сигналдарды ушул жака жүктөп турамын достор. Өзүмдүн сделкаларымды, торговляларымды ушул сигнал группага жөнөтүп турамын. И сиздер дагы сделкалар менен сделка ачып плюска чыгып зарабатывать этсеңиздер болот. И биздин ачык телеграм каналыбызга да катталабыз. Ушул жакта прямой эфир башталат и торговлябыз дагы ушул жакта башталат. Ссылка комментариянын башында болот. Итак, сделкабыз плюска жабылыптыр. Мынакей акыркы 2 сделкабыз плюска жабылды и балансыбыз уже 84 доллар 33 цент достор. Ушул эле валютная пара AUD доллар OTC 1 мүнөткө бул жакта. Ой-ой-ой-ой, я нечаянно достор, нечаянно 55 долларга ачып коюптурмун. Ай-яй-яй, я хотел вообще 2 сделка ачайын дедим эле 5 доллардан. Көрсө 2 жолу 55 деп басып коюптурмун да. Ай, елки-палки. Ладно, достор, бывает, болуп турат. Ой, я жестко протупил, 2 жолу 5 доллардан басып коюптурмун да. Ай, елки. Ну ладно, сделкабыз азыр плюска жабылса абдан сонун болот. А если минуска жабылып калса, анда вообще обидно болот. Так, 18 секунд. Сделка ачаардын алдында ушундай сумма сделкаңарды байкап анан ачышыңар керек да. Кээде сумма сделкаңар калып калат, мурункудай эле болуп, же болбосо нечаянно возможно басылып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн всегда сумма ачып аткан суммаңарды карап турушуңар керек. Так, ладно. Сделка плюс, итог 134 доллар. 10 доллардан 13 эсеге көбөйтүпбүз да. 13 эсеге көбөйтүп, балансты 134 долларга көтөрдүк достор. Ушундай разгон депозита ушундай болду достор. Также биздер менен кийинки видеороликте көрүшөбүз. Кийинки видеоролик эртең чыгат. Каналга катталабыз, лайктан басабыз. Сурооңуздар болсо комментарий жазыңыздар. Эгерде кандай бир түшүнүксүз моменттер болуп атса айткыла, мен видеоролик жасаймын, түшүндүрөмүн и так далее. Ушундай достор, кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.